Грейпфрут, апельсин, лимон, мандарин сыяктуу цитрус жемиштери инфекциядан сактайт, иммунитетти көтөрөт жана зат алмашууну жакшыртат. Ошондуктан аларды күзүндө жана кышында колдонуу абдан маанилүү. Ошондой эле теринин клеткаларын сууктан коргойт. Лимон кошулган чай суук тийүүнүн алдын алса, мандарин жөтөлдү, бронхитти айыктырат. Курманы кышында колдонуунун эң биринчи себеби жылдын башка мезгилдеринде бул жемишти табуу кыйын. Ооругандан кийин организмди бат калыбына келтирет. А витаминоз ичеги карын оорулары менен ооругандарга, иммунитети төмөндөргө өзгөчө пайдалуу. Курманын курамында калий көп болгондуктан жүрөк ооруларына да жакшы даба. Ал эми магний бөйрөктө таштын пайда болуусунун алдын алат. Ден соолугуңуз чың болсо да кышкысын күнүнө бир курма жеп койсоңуз, кыштан оору сыркоосуз чыгасыз. Сабизди көп колдонуу менен өпкө ооруларынын алдын алса болот. Андан сырткары адамды энергиялуу, сергек кылат. Анын курамындагы А витамини жаштыктын булагы, организмдин клеткаларын жаңылайт. Натыйжада кыштын суук күнүндө тери кургабайт жана бырыш түшпөйт. Сабиздин ширеси аз кандуулукка жана чарчоого каршы эң мыкты каражат. Сарымсактын курамындагы алицин заты вирус жана бактерия менен активдүү күрөшөт. Кышында күнүнө 1-2 тишчеден сарымсак жесеңиз, ар кандай суук тийүү ооруларын оңой жеңесиз. Ошондой эле сарымсак артерияны чыңдап, онкологиялык оорулардын алдын алат. Тамак ашка ууланууда да дары-дармектерге караганда сарымсак жакшы жардам берет. Кандагы гемоглобиндин деңгээлин жогорулатуучу жемиш. Жумасына жок дегенде 2 жолу анар жесеңиз, саламаттыгыңызга жакшы кам көргөн болосуз. Суук тийүү, жугуштуу илдеттер менен ооругандан кийин организмди бат калыбына келтирет. Күн сайын анардын ширесин ичүү менен көздү кышкы сууктан сактап, көрүүңүздү жакшырткан болосуз. Ромашка чайы. Кышында бул чайды жумасына жок дегенде 4-5 жолу ичүү сунушталат. Анткени аны ичүү менен жугуштуу оорулар жолобойт. Сасык тумоого кабылганда тамактагы ооруну, тердөөнү жоготуп, дене табын түшүрөт. Кышкы майрамдарда да көп тоюп алганда да бир кружка ромашка чайын ичип койсо, ашказанга күч келтирбейт. Ошондой эле аба ырайынын өзгөрүүсүнөн улам пайда болгон баш ооруну басат. Бал суук тийүүгө каршы эң мыкты азык. Аны кышында эле эмес, жылдын кайсы мезгилинде болсо да пайдаланса зыяны тийбейт. Кышында вирустук оорулар көбөйгөндүктөн балды үзгүлтүксүз колдонуу ооруну бат айыктырат. Иммунитетти чыңдоо менен бирге тишти да бекемдейт. Аны сүткө, чайга же жылуу сууга кошуп ичсеңиз болот. Кышында балдан бетиңизге маска жасасаңыз, териңиз нымдашып жашарат жана азыктанат. Ар бир күндү бир кашык балды кабыл алуу менен баштасаңыз, күн бою чарчоону сезбейсиз. Жогорудагы пайдалуу кышкы азыктарды колдонуп, бекем ден соолукта жашаңыздар.